Салам достор, бүгүнкү сабакта пландоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Пландоо бул келечекте кайсы чекте болууну жана эмнеге жетүүнү аныктоого керек болгон процесс. Социалдык ишкердикте пландоо төмөндөгүлөр үчүн керек. Биринчи, бизнес идеянын ийгиликтүү ишке ашуусун баалоо үчүн. Сиздин идеяңыздын экономикалык жана социалдык жоопкерчиликке сыноо. Келечекте ишкананын айланасында потенциалдуу мүчөлөрдү топтоо. Эффективдүү бизнес модельдерди иштеп чыгуу. Социалдык ишкердиктин планын түзгөнгө чейин анализ жүргүзө баштайбыз. Бизнести баштоодо анализ эң негизги факторлордун бири болуп эсептелет. Анда эмесе экрандагы бизнес анализдин схемасына көңүл буралы. Алдыңарда базардын бизнес анализи. Эң негизги факторлордун бирөөсү бул суроо талап. Андан кийинкиси базардагы тенденциялар. Үчүнчүсү базардын потенциалдуулугу. Төртүнчүсү сегменттер же башкача айтканда максаттуу аудиториялардын түрлөрү. Бешинчиси негизги конкуренттер, атааңдаштар. Алтынчысы баанын деңгээли, кирешенин нормасы. Жетинчиси товарды бөлүштүрүү принциптери. Сегизинчиси жарнама жана пиар. Жасалган анализдин негизинде социалдык ишкердик үчүн так бир модель тандап алышыбыз керек. Бизнес модель ишкананын кантип иштеп, акча таап жатканын жана кайсы ыкма менен өзүнүн максатына жетерин ачык-айкын көрсөтүп берген структура. Эгер бизнес модельдер жөнүндө сөз кыла турган болсок, социалдык ишкердиктин бир канча бизнес модельдери бар. Биринчи түрү платформа модели. Бул моделде социалдык ишкер майда өндүрүшчү менен кардардын ортосунда соода кылуу платформасын түзүп берет. Мисалы үчүн Кыргызстанда Куви аттуу платформа жергиликтүү текстиль өндүрүшчүлөрү үчүн чет өлкөлөрдөн кардар табуу үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берген. Экинчи түрү базар үчүн соода кылуу мүмкүнчүлүгү. Бул бизнес модель боюнча Тумар ишканасы иш алып барат. Бул компания чакан ишканалардын товарларын өз дүкөндөрүндө сатууга мүмкүнчүлүк ачып берет. Көп жылдан бери Тумар ишканасы Кыргызстандын бүт аймактарындагы кол өнөрчүлөр үчүн эң негизги платформа болуп келген. Ошентип Тумар компаниясы аркылуу Кыргызстандык кол өнөрчүлөр чет өлкөлүк рынокторго чыгуу мүмкүнчүлүгү ачылган. Үчүнчү түрү жумуш ордун түзүп берүү модели. Бул модельде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жумуш ордун түзүү аркылуу жардам жасалат. Ишканаларды окутуп, күнүмдүк тейлөө кызматтарына жумушка орнотот. Мисалы үчүн социалдык тигүү ишканасы буга жакшы өрнөк. Өзгөчө коронавирус пандемиясы учурунда бул ишкана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жумуш менен камсыз кылып, коргоочу костюмдарды жана маскаларды тигип чыгарган. Төртүнчү модель кызмат же товар аркылуу коомдогу социалдык көйгөйдү чечүү. Бул модель боюнча NSI Textiles компаниясы иш алып барган. Бул компания коронавирус пандемия учурунда коргоочу кийим тигип, өздүк баасында саткан. Бул ишкердик модель рынокто курс дефицит болуп турганда товар менен камсыз кылуу аркылуу социалдык көйгөйлөрдү чечкен. Бешинчи модель кайрымдуулук модели. Бул модельде кардар кызматты же товарды акысыз алат. Киреше булагы катары долбоорду каржылаган үчүнчү тарап болуп эсептелет. Мисал катары пандемияга каршы күрөшкөн элдик штабты келтирсек болот. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен каражат чогултуп, коргоочу кийимдерди тигип, биздин врачтарга тараткан. Ылайыктуу бизнес модель тандаган соң, жаңы продукт иштеп чыгуу баскычына өтөбүз. Ишкана жаңы продуктка эки жол менен ээ болот. Биринчиси даяр продукт лицензиясы же патентти сатып алуу аркылуу, же экинчиси жеке иштеп чыгуу аркылуу. Бизнес рынок үчүн инновациялык кадамдар мүнөздүү эмес. Көп учурда бизнестер белгилүү идеяларды кайталашат же турашат. Ошондуктан продукт иштеп чыгуу процесстери оор болуп көрүнүшү мүмкүн. Жаңы продукт иштеп чыгуу процесси 8 баскычтан турат. Идеяларды жөндөө бул жаңы продукт иштеп чыгуу үчүн идеяларды издөө. Муну абдан жөнөкөй жолдор менен кылсак болот. Эң негизгиси жакын туугандарыбыз, үй бүлөбүз, досторубуз менен пикир алмашуу процесси катары жүргүзсөк болот. Же ошондой эле сурамжылоо жүргүзүп, кеңирирээк маалымат чогултсак болот. Бунун баары мыкты, жакшы продукт иштеп чыгууга жакшы жол ачып берет. Концепция иштеп чыгуу, аны текшерүү баскычында концепциянын негизинде бизнес модели иштелип чыгат. Бизнес моделибиз кардарлар тобуна берилип, ошол жакта сыналат. Мисалы үчүн сиз айылыңызда англис тили курсун баштасаңыз, сиз өздүк баасында же акысыз кылып бир жумага курсту ачып, канчалык деңгээлде кызыгуу болорун текшерип көрүшүңүз керек. Бул баскычта жумушчу топ түзүлүп, же ишкердин командасы катуу иштеп, бир модельге чектелбей, бир канча бизнес модельдер иштелип чыгыш керек. Маркетинг стратегиясы бул эмне? Продуктту же кызматты кантип базарга алып чыгабыз деген суроонун жообу. Иштеп чыккан концепция моделибиздин негизинде кызмат же продукт кимге сатылат, кайсы баада сатылат,
кайсы убакытта же кандай стратегиялар менен сатылат деген суроолорго жооп издешибиз керек. Ушунун баары маркетинг стратегиясы. Кийинки сабактарыбызда маркетингди дагы терең талкуулайбыз. Бизнести анализдөө баскычында биз чогулган маалыматтардын, концепциялардын негизинде бир жыйынтык чыгарышыбыз керек. Бул баскычта жумушчу топ негизги чечимди кабыл алат. Биздин продуктубуз, кызматыбыз кардарга кызыктуу болобу же жокпу? Бизнес анализинин негизинде жыйынтыгыбыз ийгиликтүү чыкса, продуктты иштеп чыгуу баскычына өтөбүз. Бул баскычта чектелген өлчөмдө продукциябызды же кызматыбызды ишке ашырып баштасак болот. Сиздерге тапшырма. Өзүңөрдүн идеяңарды алгыла, биздин 8 баскычтан өткөрүп, ошонун структурасы боюнча жазып чыккыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видео сабакта көрүшкөнчө.